Талас облусунун тургуну бир кылымга жакын өмүр сүргөн Касымбек Эшалиев бактылуу карлыкты көрүп жаткан учуру жашы 100гө таяп калса да Касымбек аксакал күлүгүчтүү. Учурда ардагердин жашоосу жакшы, 10 баланын, неберенин жана чөбүрөнүн жытына бөлүнүп бактылуу карлыктын доорун сүрүп жаткан учуру. Атайын куттуктайлы деп, уулдарыңыз менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө сизди куттуктап келип атабыз. Улуу ата мекендик согушта өзүнүн эрдигин көргөзүп, мекенине аман кайтып келип, Баатыр деген наамга татыган. Касымбек Эшалиев 94 жашка таяп калган. Учурда атанын кичүү баласы дайыма жанында болуп карап жүрөт. Бүгүнкү күндө ден соолугун жакшыртуу максатында Борбордогу ооруканалардын биринде дарыланып жаткан учуру. Негизинен ден соолугу жакшы эле. Анан карлык деген карлык экен. Баягы Таластан бери келгенде бир аз жолдон кыйналып калды. Анан ошол жерге бир аз майрамга карата өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир аз жооп бере албай отурган. Майрамды утурлай чек ара кызматы Касымбек атадан кабар алып, Карегимди мекенчеги деген мааракелик медал менен сыйлашты. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин куттуктоп, алардыга көңүл буруп, биздин сыйлыктарыбыз бар эле, ошонун баарын тең тапшыруу үчүн бул куралдуу күчтөрдүн чек ара кызматы гана эмес, бүт куралдуу күчтөрүнүн баардык түзүмдөрү ушундай куттуктап атабыз. Бүгүнкү күндө чек ара кызматына 70 улуу ата мекендик согуштун ардагери бөлүнүп берген Кыргызстан боюнча. Ошонун 31-и Бишкекте, Бишкек шаарында, Бишкектин тегерегинде, 39-у региондордо. Бардык аскер бөлүктөр, биздин кызматчылардын баары бүгүнкү күндөрдө куттуктап атат. Касымбек ата өлкөнүн тынчтыгы, элдин ынтымагы баа жеткис дөөлөт экенин айтып бата берди. Ошондой эле кандуу согушта дарыгер болуп иштеген 94 жаштагы Галина Журик апага дагы жогорудагы айтылган медал тапшырылды. Ардагер Галина апа куттуктоолорду кабыл алып, ыраазычылыгын айтты. Медсанбат 7-й гвардейской дивизии, обслуга раненых дивизии. Учурда орукта иштеген 135 ардагер бар. Эске салсак, согуш майданына Кыргызстандан 300 миңден ашуун адам кетип, жарымы кайтып келген эмес. Бүгүнкү күндө ардагерлердин ар бири айына 30 миң сомдун тегерегинде пенсия алышат.